Бүгүн Ош шаарында кыргашалуу окуя катталды. Анда 7 класстын 2 окуучу кызы дал ушул 5 кабаттуу үйдөн өздөрүнүн боюн таштаган. Анда окуя болгон жерде бир кыз ошол жерден жан берсе, экинчиси оор акыбалда облустук ооруканага жеткирилген. Ал эми ушул жерден жашоочулары мындай окуянын катталышына түздөн-түз жергиликтүү бийликти жана көп кабаттуу турак үйдү көзөмөлдөгөн кызматкерди күнөөлөшүүдө. Шаардык бийликтин ишин сынга алган тургун мына ушундай көп кабаттуу үйлөрдүн чатырын жабуу талабын коюп, текшерүүлөрдү жүргүзүп турушу шарт дейт. Эгерде мындай иштер жүрбөсө, окуя кайталана берерине токтолду. Ал эми боюн таштаган кыздар аталган үйдө жашабагандыгы белгилүү болду. Окуя катталган жерге барганыбызда көп кабаттуу үйдү көзөмөлдөгөн үй комитети жок болуп чыкты. Мэрия ушул нерселерди неге карабайт? Неге сен мына домдун квартальный сенсиң, домдун домком сенсиң, неге ошо подъезд жабык эмес деп? Тем более 15 күн мурун биякта бир жап-жаш бала секирип өлүп кетти. Ошо мына домдон секирип өлдү. Азыр бияктан 2 кыз секирип атат. Эртең она домдон дагы экөө секирсе, она домдон дагы 4 секирсе, анда эмне болот? Ошого эми мына бизде түздөн-түз мэрия күнөөлүү да, ушу мэрия деген ушул нерселерди караш керек мисалы. Ош шаарындагы 5 кабаттуу үйдүн чатырынан 2 окуучу кыз кулады деген маалымат күндүзү саат 13:30 чамасында Ош облустук ооруканасынан милицияга келип түшкөн. Ага ылайык шаардагы Карл Маркс атындагы орто мектебинин 7 класснын окуучусу классташ кыздар экени аныкталган. Алар Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан 5 кабаттуу номер 9-үйдүн чатырынан бойлорун таштап жиберишкен. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Маалыматына караганда бул кыздар экөө тең сабактан 6 сааттык сабакта окуп, жакшы эле маанайда чыгышкан. Ал эми эмне себептен ушундай оор кадамдарга баргандыгы тууралуу бүгүнкү күндө ар тараптуу терең иликтөө иштери жүрүп жатат. Тиешелүү экспертизалар дайындалган. Учурда ошол жердин жашоочулары ушул маркумдун жана жарадар болгон кыздын жакын туугандары, классташтарын сурап, алардын мындай ишке баргандыгын себептерин аныктоо боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Боюн таштаган айтылып жаткан кыздардын бирөөсү учурда жандандыруу бөлүмүндө. Дарыгерлердин айтымында абалы өтө оор. Окуучу кыздын баш мээси чайкалып, ден соолугунан олуттуу зыян тарткан. Учурда дарыгерлер тобу кызды сактап калуу үчүн болгон аракетин көрүп жатканы айтылды. Эми бул жерде айтыш кыйын да. Жашы болуп кетти, может ухудшение берүү, но независимо от состояния биздин дарыгерлерибиз, врачтарыбыз медайымдарып бүт колдон келген аракетин кылып атышат. В основном оор жарака меден кеткенде баштанчы ошо ички, то есть мээси катуу чайкалган. Не исключено, что ичинде ошо мээнин ичинде кан угуп калган гематома, внутримозговая гематома деп коет бизде, мээнин ичинде кан угуп. Ошо кийин мына оң жагынан дагы колу сынган. Бул арада кыздардын бири өз өмүрүн кыюуга барса, экинчиси аны сактап калам деп кокустан кулап түшүшү мүмкүн деген да маалыматтар айтылууда. Айтуура акыркы учурларда мындай терс көрүнүштөр байма-бай кайталанууда. Ал эми мындай көрүнүштөрдүн кесепети миграция менен интернет деп белгилешүүдө психологдор. Анткени айрым балдардын ата-энелери чет жака кетип, баланы тарбиялоодо катыштыгы болбой жаткандыгын айтса, интернет коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөргө азгырып жатат деп белгилешет. Айганыш Туратбек кызы, Эламан Акбаев, Ош ТВ.